Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Мен бүгүн сабакта курчакка чач даяр чачты кантип токуп алабыз, ошону кантип башка тигебиз, ошо боюнча бир аз айтып берейин. Демек, чачты токуп жатканда биз жөн гана 6 амигуруми шекчесинен баштадым. Андан кийинки катарда 2ден прибавка кылып чыктым, 12 болду. Андан кийинки катарда бир жөнөкөй бир кошумча кылганымда жалпысынан 18 мамыча пайда болду. Андан кийинки катарда 2 жөнөкөй бир кошумча болду, 6 жолу кайталадым, 24 болду. Андан кийинкиде 3 жөнөкөй бир кошумча кылдым, 30 болду жалпысынан. Андан кийинки катарда 4 жөнөкөй бир кошумча кылдым, кылып токудум, 36 болду. Андан кийинки катарда 5 жөнөкөй жана бир кошумча кылып токуганымда жалпысынан 42 мамыча пайда болду. Жана ошол 42 менин бул курчагымдын башына туура келди дагы 3 жолу 42ден катар токуп чыктым. Эң акыркы катарда мен 5 жөнөкөй жана бир кыскартуу менен 36 жөнөкөй мамычага алып келип алдым дагы. Мындай кылып жибимди узун калтырып койдум. Узун жипти эмне үчүн калтырдым? Мен бул мына даяр болгон чачты мына башка кийгизип, размери туура келди. Анан мындай кылып акырын ийне менен катарынан башына тигип чыгамын. Кантип тигип чыгамын? Мына сиз көрүп тургандай эле бир ушул мен токуп алган даяр чачтан алдым. Андан кийин башка мындай кылып киргизип өткөзүп ушул жерден тигип аламын дагы. Атайын бул даяр чачты ушинтип башка бириктирип алабыз. Мына билинбей да калат. Даяр ушу менен мындай кылып тигип чыгасыз. Көрдүңүзбү мына? Мына ушундай кылып даяр токуп алган чачыбызды курчактын башына мындай кылып тигип чыгабыз.